Шералиев көчөсү ушул 15 августта ачылат деп айтылган болчу. Кооптуураак болуп калган үчүн пока официалдуу түрдө бул жол ачылган. Кечеңдеп жатканын бул ошол жактагы климатка байланыштырып атабыз. Ишти күчөйтүш, тездетиш үчүн башка частный подрядчы уюмдар дагы областка тартылып келип жатат. Трагедия болгонго чейин эле ушул оңдоп коюш бар беле деген суроо туулат. Бул кырсык 13 августта Нарын-Өрктам автожолунун 39-километринде жайгашкан көпүрөдө мындай айтканда болду. Ошондо жалпы 21 күндө көпүрөнү биз бүтүрүп пайдаланууга беребиз. Баягы куручу компаниялардын жоопкерчилиги кандай каралган? Кайсы компаниялар куруп атат аякта жолдорду? Убактылуу альтернативный жол салынып атат. Ал мындай айтканда Кара Бужур, Сары Булак, Арчалы, Өрүктам жолу болот. Жолдордун сапаты берилген талапка ылайык келбей калган учурда Келишим түзүлөт, келишимдин негизинде ошол жерде жазылат. жолду жарыктандыруу, жол белгилерин коюу, коопсуз аймактарды бүтүрүү иштери толугу менен бүтсө эле 2026 колдонууга берилет. Да. Даяр, Ооба. Амансызбы кабар агенттигинин көрүүчүсү, биз бүгүн өлкөдөгү жол тармагы, деги эле алардын абалы, курулушу тууралуу кеп кылабыз. Бизде конокто Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жолдору башкарманын башчысы Асылбек Чойбеков. Саламатсызбы? Саламатсызбы? Кош келдиңиз. Кош булдук. Рахмат чоң. Бүгүнкү маектин башын биринчи эле ошол Нарындагы жолдордон баштагым келип турат. Мына азыркы тапта ошол Нарында жолдорду куруу иштери абдан кызуу жүрүп жаткан кези, бирок ошол эле учурда биз билгенден Шералиев менен Ленин көчөсү боюнча азыр маселе бар. Кече дагы ошол шаар тургундары социалдык тармактагы өзүлөрүнүн баракчаларында Шералиев көчөсү ошол 15 августта ачылат деп айтылган болчу, дагы деле ачыла элек деп өзүлөрүнүн билдирүүлөрүн таратып жатышат. Негизи ал жол эмне болду? Качан ачылат ошол боюнча айта кетсеңиз. Өзү негизинен Нарын областы менен айта кетчү нерсе, быйылкы жылы Нарын областында өтө маанилүү бир жана жакшы бир көзөмөл жүргүзүүдө. Бардык биз эле жол тармагында эмес, курулуш тармагында башка социалдык иш-чаралар боюнча өтө көп иш-чаралар пландалган быйылкы жылга Нарын областы боюнча. Нарын областында өзү негизинен айта кетчү нерсе, азыркы күнгө 55 километрден ашуун жол асфальттанып бүттү. Область боюнча. Ооба, область боюнча. Негизинен Ленин көчөсү жана Шералиев көчөсү бул шаардын ичиндеги жол. Ленин көчөсү 9 километрден ашуун жол. Шералиев 2-3 километр жол болуп башталган. Бул негизи жол башталган кезде Шералиев көчөсүндө бунун инфраструктурный часть, мындай айтканда саркынды суулары, водоснабжение иштери кылынган экен 2024 жылы. 2024 жылдын акырында башталып калып, Нарын областында билесиздер, кыш эрте келет. Ошол менен иштер токтолуп калган. Бирок өзү негизинен министрлик мурунку жылдарга салыштырмалуу асфальт басуу жана башка иштерин өтө эрте баштадык быйыл. Март айында, апрель айында. Бул Нарындагы жолдорду айтасызбы? Жок, негизи Кыргызстан боюнча. Обычно биз республикадан биринчи Нарын боюнча сөз кылып айтып алалы, ошол боюнча. Хорошо. Нарын областында деле ошол сыяктуу март айында бул жумуштар башталды, кайра жер жумуштары эме болуп. Азыркы күндө Шералиев көчөсүндө биринчи жана экинчи катмар асфальты толук басылып бүттү. Бирок анын жолдун четтеринде тротуар, лоток жана кийин проектный сметный документацияга кошулган бул көчөнүн освещениясы кошулду, ушул иштери калды. Бул иштери дагы бүтөт. Качан бүтөт ошондо? Ленин көчөсү боюнча азыркы этапта жер жумуштары толук кандуу жүрүп атат. Буну дагы ошо тыгыз көзөмөл болгондугуна себептүү кошумча
подряддык уюмдар менен келишим түзүлүп, аяка кошумча күчтөр тартылып, ошол сентябрь айынан октябрь айына чейин бүтүргөнгө толук кандуу иштер аткарылып атат. Сентябрь айында ошондо Ленин көчөсү менен Шералиев көчөсү толугу менен бүткөрүлүп берилет. Бул сентябрь айынын башында, көчөсү негизинен азыр каттамга ачылса болот. Бирок эми ал жерде дагы ошол благоустройство, тротуар тиги жумуштар жүргөн үчүн кооптуураак болуп калган үчүн пока официалдуу түрдө бул жол ачылган жок. Бирок асфальт басылып, мындай айтканда колдонулса болот. Ошол негизинен пока мындай официалдуу түрдө ачылды деп жарыялаган жокпуз. Качан толук бүтөт анан? Негизинен сентябрь айында бүтүлөт деп эми иш жүрүп атат. Сентябрь айында 2 жол тең берилет. Шералиев көчөсү бүтөт, Ленина көчөсү октябрь айында берилет. Негизи эле ошол Шералиев, Ленин көчөлөр бул эми шаар ичиндеги жолдор болуп атат да. Андан тышкаркы ошол область боюнча кайсы райондорунда жолдорду оңдоо, куруу иштери жүрүп атат? Негизинен бизде азыр мондай бир концепция жүрүп атат. Бир гана чоң жолдордун эл аралык мамлекеттик маанидеги жолдордун тышында ар бир райондун ичинде дагы жолдорду оңдойбуз деген. Бул азыр толук кандуу жүрүп атат. Мамлекет боюнча ар бир райондо болбоду дегенде 3 километр, 5 километрден жол салынып атат. Ошол сыяктуу эле Нарын областында дагы ар бир райондо 3-5 километр, кеберки жагында 6-7 километрден план коюлуп, бул иштер аткарылып атат. Азыр жогоруда айтып кеткен 55 километр ошол бүткүл область боюнча. Сиз Нарындагы жолдордун кечеңдеп жатканын бул ошол жактагы климатка байланыштырып атасыз. Негизи бул баягы куруучу компаниялардын жоопкерчилиги кандай каралган? Кайсы компаниялар куруп атат аякта жолдорду? Бул жакта өзү негизинен биздин биринчи сурооңузга жооп берсем, туура бул Нарын областы өзү географиялык мындай айтканда турган жери бул өйдө болгондугуна себептүү, ал жакта кыш эмес узун болот мезгили, ошого байланыштуу мындай айтканда куруу иштери дагы кыска мөөнөттө болуп атат. Жамгыр жаап, эме кылып, ошогон тоскоолдуктар болуп атат. Бул бир. Эки, ал жерде өзү негизинен министрликтин ишканалары бар. Бул департамент дорожного хозяйства, жол чарба департаменти, ал мындай айтканда заказчик катары выступать этет. Анын ошондой эле министрликтин алдында Кыргыз автожол Түндүк деген мамлекеттик ишканабыз бар. Ошол гемподрядчы болуп дайындалган, өзлөрү салып жатат. Андан тышкары ошо жогоруда айтып кеткендей эле ишти күчөйтүш, тездетиш үчүн башка частный подрядчы уюмдар дагы областька тартылып келип жатат. Демек азыр жумушчулар жетиштүү эле. Да. Ооба. Анан ушуга улай эле жакында абдан бир трагедиялуу окуя болуп кетти. Эки Нарын көпүрөсү боюнча сурагым келип атат. Албетте баягы бир адамдын өлүмү менен коштолгону бул өтө жагымдуу эмес кабарлардын бири болду. Негизи эле ушул Эки Нарын көпүрөсүнүн авариялык абалда экенин буга чейин ошол өзгөчө кырдаалдар министрлиги эскертүү бергенбиз деп айтып атат. Трагедия болгонго чейин эле ушул оңдоп коюш бар беле деген суроо туулат. Албетте бул кырсык өтө өкүнүчтүү. Бул кырсык 13 августта Нарын Өрүктам автожолунун 39 километринде жайгашкан көпүрөдө мындай айтканда болду. Биринчиден маркумдун үй бүлөсүнө жана жакындарына терең кайгыруу менен көңүл айтып кетем. Негизинен бул көпүрө жылдагыдай эле биздин региональный отдел, ушу жол чарба департаментинин алдында ар бир областьта бар региональный отдел болуп. Ошол ишканалар тарабынан тех көзөмөл жүргүзүлүп, ошонун негизинде бул көпүрө
оңдоого муктач же аварийный же эмеде бир кортуңдалар МЧС менен кошо чыгат. Туура 2024-жылы бул күз айларында ошондой эмеде кооптуу деген бир эме чыккан экен. Ошонун негизинде бул көпүрөнүн мындай айтканда наркы бетинен жана бул бетинен ограничительный знактар коюлган. Ошол негизинде. Кооптуулугу бар деп, Кооптуулугу бар. 10 тоннадан ашык эмне айтканда автотранспорттор өтүүгө тыюу салынган. Мындай айтканда жалган гана жеңил автоунаалар өтүүгө болот депчи. 2025-жылга бул планга киргизилип, бул нарын өзү мындай айтканда нарын суусу мындай көлөмү чоң жана мындай кооптуу жер болгондугуна байланыштуу бул көпүрөнүн узундугу да 33 метр болуп, мындай айтканда стандартка жат келбей эме болуп, буга индивидуальный бир Россиядан эмеден Казакстандагы эмелер заводдор менен сүйлөшүлүп, бунун балкаларын жасатууга тендер жарыяланып, мындай айтканда подрядчы изделген. Азыркы күндө ошол кырсык болгонго чейин ошо тендер өтүлүп, бул балканы заказы берилген болчу. Ошого мындай айтканда 16 августта биздин транспорт жана коммуникация министри Абсаттар Токтогулович ага барганда, элдер менен жолукканда, ошол 20 күндө, 21 күндө бул көпүрө салынып бүтөт деген себеби ошол, потому что бул процедура уже алдын ала жүрүп аткан. Мындай айтканда даярдалып аткан бул нерсе. Азыркы күндө эми ал жердеги мосттун көпүрөнүн балкаларын эмелерин бул жактан заводдон жасалып атат. Ошол 15 күнүн ичинде апарылат ал жака. Азыркы на месте техникалар тартылып, жумушчулар мындай айтканда көпүрөнүн буттарын бекемдеп, бетон иштерин жүргүзүп жатат. Ал өзү көпүрөнү буга чейин ким салган? Ким тараптан салынган? Көпүрө негизинен бул эски бир көпүрө экен, жыгачтан салынган. 50-70 жылдары деп жүрөт. Эскилиги жеткен экен. Бирок ошо буга чейин ошо эмелердин изилдөөлөрүнүн негизинде ошо жеңил машина өтүп турганга болот деген чечим бар экен эле. Ошон үчүн ограничительный знактар коюлган экен, что чоң машиналердин өтүүгө тыюу салынсын депчи. Демек 20 күнүн аралыгында бүткөрүлөт ал көпүрө, э? Кошумчалай кетсем, ошондой эле азыр эми бул ал жакта айылдар бар да көпүрөнүн аркы бетинде. Ошолорго эми бул көпүрө салынып, эме болуп бүткөнгө чейин алардын каттамын үзүлбөш үчүн бизден Нарын ошо районундагы номер 8 жол желтөөлө мекемеси тарабынан убактылуу альтернативный жол салынып атат. Ал мындай айтканда Кара Кужур, Сары Булак, Арчалы, Өрүктам жолу болот. Временный альтернативный жол ал айылдарга барып турган. Бул сууну кеч өтө турган жолбу же? Жок, ал айланып өтө турган жол. Ал качан бүткөрүлөт? Дагы 1 жуманын ичинде бүтүп калат ал жол. Бул ошондо 2 айылды байланыштырып турган жол болот, э? Да, как альтернативный, мындай айтканда узунураак, но азыр ошо мосттун көпүрөнүн бүтүшүнө чейинки жана кийин алдын ала дагы эмелерде колдонулат, как альтернативный мындай айтканда жол болуп эсептелип калат. Негизи эле баягы авариялык абалдагы ушундай көпүрөлөр канча экен республика боюнча? Республика боюнча азыр негизинен бул биз май айларында ошол айтып аткан департамент дорожного хозяйства, жол чарба департаменти жана анын ошо ылдыйындагы региональный отдел ар бир 7 областтагы ишканаларга дополнительно кошумча Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишканага МЧС менен жана жергиликтүү бийликтин өкүлдөрү менен кошо комиссия түрүндө ар бир биздин баланста турган көпүрөлөрдүн бардын комиссионда изилдеп карап бир сыра мониторинг жүргүзгөнгө тапшырма бергенбиз. Августтун акырына чейин бул маалыматтар келип түшөт. Ошонун негизинде эмдиги жылга
бул мониторингтин негизинде пландаштырылат куруу иштери. Ошол мындай айтканда мониторингтин негизинде чыккан кайсы көпүрөлөрдү мындай айтканда алдын ала кылышыбызды ошондо так белгилүү болот. Азыр маалымат жок. Азыр маалымат бар, эски мындай айтканда мониторингте, бирок алар мындай айтканда не актуальный. Ошон үчүн азыр актуализировать этип, августтун акырында бүтүрүп, анан толук белгилүү болот. Бул маалыматты топтоо жанагы трагедиядан кийин болот, жага чейин болду эле? Май айларында бул тапшырма берилип, август мындай айтканда бул эме өлкө аймагында көпүрө биздин мындай айтканда өлкөбүз өзү тоолуу аймактуу жана аябай көп жолдорубуз дарыялардын эмеден кесилишинде болгондуктан бул мындай айтканда толук кандуу жана мындай маанилүү иш чара болгон үчүн биз 3 айлык мөөнөт койгонбуз. Ошол 3 айлык мөөнөттүн ичинде бүт мамлекет өлкөнүн ичиндеги ошол биздин баланста турган көпүрөлөрдү тыгыз изилдеп, мониторинг жүргүзүп, ошонун негизинде маалымат топтолуп, анан ошонун негизинде уже куруу иштери пландалат. Жакшы, анан азыркы тапта дагы бир иш кызуу жүрүп аткан бул Ысык көл аймагындагы жолдор. Ошол тараптагы баягы түндүк түштүк тарабындагы жолдордун канча чакырымы бүтүп калды? Негизи эле ал жакта иш азыр кайсы этапка жетти, ошол боюнча маалымат берсеңиз. Бул Ысык көл областы боюнча Нарын областы сыяктуу эле быйылкы жылга областтар аралык планга көңүл бурсак, эң көп план коюлган область 150 километрден ашык жол салыныш керек планга коюлганда. Азыркы күнгө 102 километр жол салынып бүттү областтын аймагында. Негизинен бул көлдүн түндүгү жана түштүгүндө жолдорду айта кетчү нерсе, булар түштүгүндө жана түндүгүндө мындай айтканда булар инвестициялык долбоор алкагында салынып жатат. Түп келген Корумду Балбай Батыр жолу, Барскон айылынан Каракөл шаарына чейинки участок. Ошол жолдор салынып, азыркы күндө жерлеринде, участкаларда жер жумуштары учурунда иш жүрүп аткан жерлери бар. Искусственный сооружение, мындай айтканда көпүрөлөр, водопропускный трубы, башка инфраструктурный курулуштары салынып аткан учурлуу жерлери бар. Асфальт салынып башталган участоктор бар. Ошонун негизинен баарын топтоп келгенибизде 102 километр жол асфальт уже басылып, салынып бүттү. Андан тышкары бул Ысык көлдүн түндүк аймагындагы. Түндүк түштүк аймагында. Эки тарабында. Ооба, көлдүн айланасы. Мындан тышкары азыр биздин президенттин мындай айтканда туура бир политикасынын жүргүзүүсүнүн алкагында азыр сиздерге өзүңүздөр белгилүү болгондой эле Жыргалаң тоо лыжасы курулушу старт берилген. Азыр мына жакын арада эле Ала Тоо резорт 4 мезгилдүү курорт дагы курулушуна старт берилди. Ошондой эле мындай айтканда Ысык көл областынын күнчыгыш аймагында туристтик ошол зоналарга аябагындай чоң мурун болгон существующий жолдорду реконструкциялап, анын мындай айтканда категориясын өзгөртүп, 2 тилкелүү жолдор 4 тилкелүү болуп, кеңейтилип, мындай айтканда туристтик потенциалын жогорулатуу максатында бул иштер аткарылып атат. Жыргалаңдагы жол бул жаңы салынып атат да. Жыргалаңда базасына бара турган жерде 2 жол салынды. Бир жол бул 14,5 километр. Жыргалаң Бозучук шахта Жыргалаң деп аталат. 14,5 километр жол. Бул существующий жол, мындай айтканда мурун бар болгон жол, бирок бул реконструкцияланып 4 тилкелүү жолго айланып атат. Андан тышкары ошол жолдон эле Жыргалаң курортуна баруучу жаңы жол салынып атат. Ал 8,5 километр. Ала Тоо резорт ошонун арчып кетет да. Ооба, анан тышкары Каракол шаарынан
ошол азыр атап кеткен Боз Шакта Жыргаланга чейинки эски жолдор дагы мындай айтканда 45 километр жол ал дагы планга киргизилип, жакын арада биздин министрдин жардамчысы барып ачылыш аземине катышып, куруу иштерине старт берилди. Алато резорт ошо немеде, Бозочукта, ошол эле учурда Бишкекте Бишкек Күнтү Шопоков көчөсү жолу салынып атат. Ал баягы немесе тилкеси боюнча дагы кеңейтилип атат ал жолчу. Азыркы тапта иш кайсы этапка келди ал жерде? Азыркы этапта Бишкек Кунту Шопоков жолунда бул участокторго бөлүнгөн, 2-3 участокта, бир участоктарында мындай айтканда ошол эле айтып кеткен искусственный сооружение бар, ошо эмелер, водопропускной суу түтүктөрү, мындай айтканда эмелери курулуп атат, жер жумуштары жүрүп атат. Жаңы ошо бүтүп калган участок, мындай айтканда жер жумуштары бүткөн участокто да уже асфальт төшөө иштери башталды. Башталып, азыр асфальт төшөлүп атат. Канча жылга пландалган бүтүү иши? Быйылга пландалып, быйыл бүтүргөнгө аракет кылынып атат. Эми республиканын аймагындагы жолдорго өтөлү. Республика боюнча быйылкы жылдын планына ошол канча километр жолду оңдоо кирген дагы, анын канча пайызы азыр бүткөрүлдү? Өзү негизинен жол тармагында акыркы жылдары өтө бир жакшы көңүл бурулуп келип атат. 2024 менен мындай айтканда 2025-тү салыштырсак, план эле салыштырсак, 25-30%га мындай айтканда план жогорулатылып коюлду. Мындай айтканда 2024 жылы министрлик тарабынан 802 километр асфальт басылган болсо, жыл ичинде азыркы күнгө 665 километр асфальт жол уже Жыл башынан бери басылып бүттү. Негизинен быйыл биз министрлик тарабынан 1152 километр жол салынып, оңдолууга план коюлган. Анын ичинен 1000 километр жол бул асфальт салынат деп пландаштырылган. Ошо азыр айтып кеткен 665 километр жол бул учурдагы бюджеттин эсебинен 153 километр жол салынды. Капитал салымдар беренесинен 447 километр жол салынып бүттү. Жана жогоруда айтып аткан Ысык Көл областында жана Талас область башка аймактардагы инвестициялык долбоорлордун алкагында 65 километр жол салынып бүттү. Ошол менен жалпысын айтканда бүгүнкү күнгө 665 километр жол салынып бүттү. Бюджеттин суммасы канча? Быйылкы жылга министрликтин бюджети, такталган бюджети 27 миллиардтан ашты. Жолдорго, Бул эми бюджет, статфонд, ошо инвестициялык долбоорлор баардыгы биригип 27 миң миллиардтан ашты. Анан эми азыркы тапта бизде түндүк түштүк альтернативный жолу биз билгенден курулуп бүтүп калды. Ушул жылдын май айында колдонууга берилет деп айтылган эле, бирок колдонууга берилбей жатканына эмне себеп болуп атат? Эмнеге кечеңдеп атат ал жол? Туура айтасыз. Бул түндүк түштүк альтернативдик жолу буга чейин 433 километр жол салынган. Мындай айтканда, ошол Балыкчыдан Жалал Абад областынын Сузак районунун мындай айтканда Октябрьский айылына чейин бүткөн. Бирок 31 ошо эгемендүүлүк күнүнө ачылат деп пландаштырылган өзү негизинен. Бирок бул жолдун кээ бир участкаларында жүргүнчүлөргө кооптуу болот деп эсептеген үчүн бул 2-3 галерея мост жана 2
эстакада мост жана 3 эстакада мост жана 2 галерея, мындай айтканда кар көчкү эмеге каршы ошоларды салып, анан кийин бул жолду ачканга кайра пересмотрели бул эмени, планды. Жана бул жолду эми ачкандан кийин бул жолду основной Жалал Абад областы, анын дышында Ош областы, Баткен областы мындай айтканда Көлгө, Бишкекке келгенде колдонулат. Ошого себептен ачсак, бул келген мындай айтканда автотранспорттардын тыгыны пайда болмок. Ошонун негизинде Жалал Абад шаарыны айланып өтүүчү жолдагы пландалып 25 километр. Азыркы күндө мобилизацион иштери бүтүп, жер жумуштары кызуу жүрүп жатат. Бул эми жол 2026 жылга бул ошо жогоруда айтып кеткен 2 эстакадный мост жана 2 галерея жана ошо 25 километр жолду бүткөрүү пландалган. Ошол бүткөрүп 2026-да колдонууга берилет деп тапшырма берилип, ошонун алкагында иш жүрүп жатат. Бул альтернативдик жолдо биз билгенден 2 туннель салынып аткан, Туннель бар болчу. Бир туннель салынды. Бир 2 туннель деп айтылганы бул бирөөсү основной деп кеткени, экинчиси болсо альтернативдик түрдө деп айтылган эле. Мындай айтканда, бул туннель өзү негизинен Кыргызстандагы туннелдердин эң узун болуп эсептелген үчүн коопсуздук шарттардын негизинде основной туннелдин жанында шахта кылынып, ошол эми кырсык учурунда туннелдин ичинде жүргүнчү калып кала турган мезгилде ошол жардамчы шахтадан эмеге мындай айтканда туннелден чыгууга шарт болот. Ошон үчүн жанында ошондой туннель салынган. Туннель бүткөн да толугу менен? Туннель бүткөн да. Туннель бүтүп, анын бүт электрик жабдыктары, освещениялары, анын вентиляционный иштери бардыгы бүткөн. Анан негизи жолдо сиз айтып өткөн, балким ошол тилке болушу мүмкүн, ошол жайда эле баягы таш түшкөн казарманга жакын жолдо таш түштү, немеде альтернативдик жолдочу. Негизи баягы жолду салып аткан учурда эле ошондой кооптуу жерлерди тосуп кетүү эске алынбай калганбы, эмне болгон? Бул эми негизи түндүк түштүк жолу аябайдай мындай кыйын географиялык жерлерден өткөн. Бунун мындай айтканда салынып, проектированиясы алдын ала кылынган эмес. Бул мындай айтканда азыр биздин иш алкагында айткандай эле параллельный проектирование, курулуш иштери менен проектирование бирге жүрөт. Ошол негизинде бул жол салынган. Анан эми бул жаңы жол болуп салынган себеби, көчкү жүргөндөрдүн себеби, бул мындай айтканда жаңы жол болуп салынды. Ал жерде мындай айтканда буразрывные работы, жер жумуштары, откосторду кесилип, алынып, кылынгандан кийин, бул эми табигый термин бар, эрозия деген, мындай айтканда жамгырдын, шамалдын негизинде ошол мындай айтканда жер катмарын биз алып кылгандан кийин, убакыт өткөндөн кийин эми алар өзүнүн ошо мындай естественный образдан булар түшөт, болот. Буга дополнительный дагы бул 2 жыл ичинде, 2,5 жыл ичинде дополнительный ошондой защитный сооруженияларды азыр ошол айтып атпайсызбы, мониторинг жүргүзүлгөнбү деп, мониторинг жүргүзүлүп, азыр дополнительный сооружениялар кылынат. Бул мындай айтканда укрепление откосов, сетка менен, бом ущельясында көргөнүңүздөй мындай айтканда таштан дубалдар салынат. Анан мындай айтканда кар көчкүлөрүнө каршы галерея же болбосо ошол откостордо өзүнүн мындай айтканда ыкмалары болот. Ошолар менен укрепляция этилип, ал коопсуздук шарттарын алдын алабыз. Демек, азыркы тапта жанагындай жолду жарыктандыруу, жол белгилерин коюу, коопсуз аймактарды бүтүрүү иштери толугу менен бүтсө эле 2026 колдонууга берилет. Даяр,
Ошол эле улай бизде эми кыштын камын жайда көр деп айтып коет. Негизи баягы жолдогу татаал иш, жолдор тосулуп калса, баягы тазалоо иштерин баары ошо сиздердин министрликке тийиштүү болуп калат. Техника маселеси кандай? Азыркы учурда мындай айтканда 2000 өлкөбүздө мындай айтканда эгемендүүлүгү алгандан бери биринчи жолу президент Жапаров Садыр Нуркожоевичтин демилгеси менен 2022-2023 жылдары 297 дана техника алынып келген экен, мындай айтканда бюджеттик акчадан. 2024 жылы болсо 453 дана техника сатылып алынды. Жана бул техникаларга бүт өлкө аймагында ошо жогоруда айтып кеткен Кыргыз автожол түндүк, Кыргыз автожол түштүк мамлекеттик ишкананын алдындагы жол тейлөө мекемелерине таратылып берилген. Бул атайын техника жана жабдуулар. Мындан тышкары 2025 жана 2026 жылдарга биздин министрлик тарабынан сүйлөшүүлөр жүрүлүп, Япония JICA агенттигинин өнүктүрүү фондунун эсебинен 248 дана, Дүйнөлүк банктын колдоосу менен 69 дана, Корея өнүктүрүү фондунун эсебинен 233 дана атайын техника жана жабдуулар алынышы күтүлүүдө. Жалпылап айтканда, 2000 ошол айтып кеткен техникалар 2026 жылда алынса, бардығын топтоп келгенде 1234 дана техника алынган болот. Жана жогоруда айтып кеткен жылдан жылга 25-30% мындай айтканда жол куруу иштери чоңойгон себеби, бирден бир себептери ушул техникалар алынып колдонулгандардын мындай айтканда бир өтө зор бир кошумчасы бар. Конечно, бул дагы мындай айтканда ограничение эмес. Мындан дагы көбүрөөк алып, дагы көбүрөөк иш аткарышыбыз керек. Ошол нерсени күчөйтүп, көзөмөл жүргүзүү алкагында министрлик иш жүргүзүп жатат. Мен сөзүбүз башталганда курулуш компаниялары боюнча сурадым эле, жол куруу компаниялары боюнча. Мен ошого жооп ала алган жокмун. Нарын шаарындагы ички жолдорду кайсы жол куруу компаниясы куруп атат? Нарын областында, ошо областтын аймагындагы өзүнүн подрядчы уюмдары бар. Андан тышкары мындай айтканда башка өлкөлөрдөн келген Китайдан, Казакстандан келген подрядчы уюмдар бар. Мындай айтканда Кытай өлкөсүнөн келген, мисал катары айтып кетсем, China Railway 11-чи компания, ошол именно Ленина көчөсүнүн күчөйтүү үчүн тартылып коюлду. Ошол эки тарап бүтүрүп эме кылганга. Андан тышкары башка өлкө аймагындагы фирмалар иштеп жатат. Жолдордун сапатына кепилдик барбы? Жолдордун сапатына кепилдик албетте бар. Азыркы учурда эми биз жылына ошо 1000 километр асфальттан ашуун жол салып, ошону пландаштырып жаткандан кийин албетте бул жолдордун бир гана салып коюу эмес, сапатына өтө бир маани берилүүдө. Мындай айтканда азыр өлкө аймагында ошо ири долбоорлор, ири чоң жолдордун алкагында жана аймактар арасында узун чоң жолдордун курулушунда биз атайын техникалык көзөмөл жүргүзүүчү адамдарды мындай айтканда коебуз. Бул биздин министрликтин алдында Кыргыз Дор Транспроект проектно-изыскательный институт деген мамлекеттик ишканабыз бар. Ошонун мындай айтканда өкүлдөрү ал жерде ошо техникалык көзөмөл, консультативдик иштерин, жолдун сапатына, салынып аткан асфальттын сапатына, колдонуп аткан материалдын сапатына бардыгына көзөмөл жүргүзүүдө. Кошумчалай кетсем, азыр эми
Кыргызстан аймагында мындай бир мега проект деп айта кетсем жаңылбайм. Бул Кыргыз, Китай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу салынууда. Бул жол эми 5-6 жылдын ичинде салынып бүтөт деген бир планга коюлуп атат. Бул жол темир жол салынып бүтсө, Кыргызстан толук кандуу бир хабка айланыш керек. Мындай транзитный. Ошон үчүн биз дагы азыркы 2030-жылга чейин бир национальный план иштеп чыгып атабыз, что бул ККУнун бүтүшүнө биз мындай айтканда чоң областтар аралык, эл аралык маанидеги жолдорду толук кандуу реконструкцияга өткүзгөнгө план коюп атабыз. Бул иштердин алкагында обязательно жаңы ыкмалар колдонулуп атат. Мындай мисал катары айтып кетсем, жол катмарлары салынгандан кийин асфальтта жаңы технология болуп эсептелген шыма 20 колдонулуп атат. Бул шибеночно-мастичный асфальт деп эсептелет. Буга биздин традиционный колдонгон битум 60-90 колдонулбай, эмульсия колдонулат. Мындай айтканда биздин Бул жаңы метод болуп атабы ошондо? Мындай айтканда азыр эми биздин өлкөдө эле эмес, дүйнөдө климаттын өзгөрүшүнө байланыштуу жана албетте биздин Кыргызстандын географиялык мындай айтканда жеринде ысык, суук болгон себептүү ошол факторлорго туруктуу бере турган мындай айтканда бир ыкма болуп эсептелет. Сиз ошо Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолу боюнча абдан жакшы айттыңыз. Негизи бул өлкөдөгү бир тарыхый мега долбоорлордун бири болуп калды мунун ачылышы. Кыргызстан тараптан баягы курулуш ишине старт берилди да бул долбоордунчу. Курулуш этаптары кандай жүрүп атканы боюнча маалыматыңыз барбы? Бул мындай айтканда биз маалымат менде толук кандуу жок. Не дегенде мен министрлик тарабынан жол секторун карайм. Бирок албетте министрликте иштегенден кийин кыскача маалыматтар бар. Ал жерде 11ден ашык подрядчы уюмдар иш жүргүзүп атат. 11 участокто мындай айтканда жер жумуштары орчунду жер жумуштары аткарылып атат. Туннель мындай айтканда бурение туннелинин иштери аткарылып атат. Балыкчы Кочкор Кара Кече темир жолу боюнчачы? Балыкчы Кара темир жолу боюнча дагы ал жол темир жолу азыркы учурда жер жумуштары жүрүп, эмелер подрядчы жана Кыргыз темир жолу иш алып барып жатат. Азыр кайсыл жерге чейин курулуп бүткөнү боюнча барбы маалымат? К сожалению, жок. Ал боюнча жок, Анан жанагы эле курулуш компаниялары боюнча кайрадан ошого өтөйүн. Жолдордун сапаты берилген талапка ылайык келбей калган учурда жоопкерчиликти ким тартат? Бул нерсе айта кетчү нерсе, бул жол салынуу учурунда жол мындай айтканда шарттары бар. Бул жаңы жол куруу, реконструкция, капиталдык ремонт, орто ремонт, болуп жолдор куруу иштери бөлүнөт да. Ошого байланыштуу анан кийин буларга мындай айтканда кепилдик гарантийный период коюлат. Мындай айтканда 15 жыл, 10 жыл, 5 жыл, 3 жыл болупчу. Анан бул жол салынып атканда ошо подрядчы уюмдардын менен келишим түзүлөт. Келишимдин негизинде ошол жерде жазылат гарантийный периодтар. Алар эмеге карап келишим негизинде өзгөрөт. Негизинен ошо гарантийный периодга периода какой-то дефект болсо, бир жери бузулса, подрядчы уюм оңдойт. Мындай айтканда ошолордун мойнунда болот. Сиз жол тармагына келгениме 4 ай болуп калды дедиңиз, Ушул министрликте иштеп аткан жол тармагын көзөмөлдөгөн адис катары азыр салынып аткан жолдорго кандай баа берет элеңиз? Ичиңиз жылып атабы?
Туура айтасыз. Азыркы учурда мен бул системада 2018 жылдан 2021 жылга чейин ошол айтып кеткен жол тейлөө мекемелеринде дорожный мастер, мындай айтканда бригадир болуп баштап, главный инженерге чейин иштеп көтөрүлүп иштеп кеткенмин. Бирок тилекке каршы чет өлкөгө кетип калганмын. Ошо сиз азыр айткандай эле 4 ай 5 ай мурун келип, кайра Кыргызстанга министрликте жол тармагынын жетекчиси болуп иштеп баштадым. Иштеп баштагандан бери эле 2024, 2023, 2022 жылдары министрлик тарабынан эмне иш жүргүзүлдү, кандай иш жүргүзүлдү деп албетте бир өзүмчө бир мониторинг жүргүзүп, анын алкагында мындай айтканда бир канааттандырылган бир эмеге келип атам. Неге дегенде, жылдан жылга бул жол көзөмө, мындай айтканда жол курушуна өтө жакшы бир маани берилип, жылдан жылга 25-30 пайызга, 35% чейин жол куруу объемдору чоңоюп атат. Жана ошо айтып кеткендей эле жаңы ыкмалар да колдонулуп башталды. Эми азыр биздин көп айта кетсем көп нерселер бар. Биздин мындай айтканда азыр Чүй областында бир жолубузда мындай айтканда экспериментальный метод колдонуп геотекстиль деген, мындай айтканда биринчи слой асфальттан кийин арасында мындай айтканда эме коюлуп, геосинтетический материал коюлуп, ошол эле колеяга эмеге туруштукту канчалык берилет деп ошогон мындай экспериментальный иштер да аткарылып жатат. Бул кандай экспериментальный болгондо жанагы оор жүк ташыган унааларды кандай көтөрө алат деген сыяктуу? Да, ошо кандай эме берилет, кандай туруштук берилет деп ошон иштер аткарылып атат. Чет жакта жүрүп келдим дедиңиз. Чет өлкөдө мисалы жолдордун инфраструктурасын көрүп, Кыргызстан жолдору менен салыштырып көрдүңүзбү? Албетте, ар инсан чет өлкөгө чыгып эме кылып келгенден кийин өзүнүн өлкөсүнө ошол жаңы ыкмаларды, салыштырмаларды албетте кылат. Ошол айтып эле кетип аткан нерсе, бизде азыр көп жолдордо категориясын өзгөртүлүп, традиционный 2 тилкелүү жолдордон 4 тилкелүү, 6 тилкелүү жолдорго айланат. Мисал катары айтып кетсек, биздин Борбор шаарыбыздын түндүк тарабында Бишкектен объездной жолу салынып атпайбы, 6 тилкелүү болуп. Ал мындай айтканда өтө бир маанилүү нерсе. Потому что чет өлкөлөрдө бүт чоң шаарлардын четинде обязательно объездной жол салынат. Неге дегенде, шаардын ичине ошол эле жүк ташуучу унааларды, мындай айтканда ошол шаардагы тыгындарды азайтыш үчүн бул ар бир шаарда ошо азыркы салынып аткан жол сыяктуу объездной жолдо салыныш керек. Ошонун негизинде дагы азыр министрлик тарабынан пландаштырылып атат. Ар бир өлкө аймагындагы чоң шаарлардын айланып өтүүчү жол салганга. Чоң шаар, бул республика боюнча ар бир шаарда болот ошондо? Мисал катары айтып кетсем, азыр Жалал Абад шаарына ошол эле түндүк-түштүк альтернативдик жолуна байлануучу объездной 25 км жол салынып баштады. Ош шаарынын мындай айтканда объездной жолу азыр пландаштырылып, эме кылынып, каржы маселелери изделип, мындай айтканда иш алып барылып жатат. Ош шаарында? Бул этабы менен өлкө аймагында ошол чоң шаарлардын көлөмүнө жараша бүт шаарларды ошентип альтернативный жолдор менен камсыздганга аракет кылып атабыз. Сиз айтып аткан ошол эми азыр баягы ары бери өткөндө биз деле көрүп калатабыз, Турдой тараптагы альтернативдүү жол, жанагы объездной жолду айтайын. Ал жакта жанагы интип эстакада көпүрө салынат ал жерге дагы. Азыр курулуш кандай жүрүп атат аякта? Азыр 3 участокта мындай айтканда ошол эстакадный өтмөкчүлөр жасалып атат.
Булардын бирден бир себеби ошол жөн эле 6 түлк эле жол кылып салынып калса, эми негизинен баары бир дагы мына шаарга кирүүчү жолдор менен кесилишип, светофорлор коюлуп калат. Ошол негизде интенсивность эме кылат, проходимость дороги азаят да. Ошол өтмөкчүлөр болсо, например, Бишкек шаарына кирбей түз өтүп аткан машина, мындай айтканда автотранспорттор жогору ылдамдыкта өтүп, мындай айтканда эмеге кирбей, и башка мындай айтканда жолдон Бишкек шаарына кетип аткан транспорттторго мындай айтканда коопсуздук жаратпай өтүп кетишет. Ошон үчүн бул эстакадный өтмөкчүлөр өтө маанилүү эме кылынган. Азыр 3 участокта мындай айтканда алардын эмелери, буттары куюлуп, азыр өзүнүн мостунда балкалар коюлуп жасалып атат. Рахмат, анда бизге берилген убакыт келип калды. Келип маек куруп бергениңизге терең ыраазычылык билдиребиз. Кадырман көрүүчү, биз бүгүн ушул республика аймагындагы жол тармагы, алардын оңдолушу, курулушу, деги эле ушул жолдогу маселелер чечилип аткан, деги эле ушул алардын сапаты боюнча кенен маек кылдык. Бизде конокто Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин автомобиль жолдору башкармалыгынын башчысы Асылбек Чойбеков болду. Биз ушуну менен эфирде жыйынтыктайбыз. Саламатта туруңуз.